Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн сиздер менен биз квалификация статус жасоо жөнүндө сүйлөшүп кетели. Биз кандай гана статус, кандай гана квалификация болбосун, ошону жасоодо биз товарооборот кылабыз. Мисалы үчүн, мисал алалы, биздин компанияда мына вице-директор деген статус же 15%га чыгуу үчүн мына 150 миң оборот жасаш керек. Мен ушуну мисалга алайын. Мисалы үчүн 150 миң оборотко чыгыш үчүн сизде дайым эки вариант болот. Бирөөсү бул товарооборотко умтулуу, товарооборот тугасы сиз биринчи ирет, ошол товарообороту жасасам мен ушундай статуска чыгат экен деп. Ошол басым жасоо. Экинчи багыт, экинчи вариант бул болсо өзүңүзгө окшогон лидерлерди, ключевой партнер деп коет, же ключевой человек деп коет. Мына ключевой адамды же болбосо лидерди издеп табууга аракет кылат. Бул жерде сиз эки варианттан талкуулап кетели, кайсы учурда эмнеге жетесиз. Мисалы үчүн көрөлү, сиз товарообороту жасоого умтултасыз, ошого жараша консультанттарды издеп, консультанттардын санын көп кылып, ошол консультанттарга товарды алууга сунуш кылып, өзү үчүн алууга же болбосо алып сатууга сунуш кылып отуруп, ошентип отуруп 150 миң оборот жасадыңыз дейли. Бул вариант сиздин активдүү иштөө вариантыңыз. Бул учурда сиз товарооборотко тез чыгышыңыз мүмкүн. Болгону жаман жагы товарооборотуңуз туруксуз болуп, өйдө төмөн болуп, кечке секире турган болушу мүмкүн. Анткени биринчиден бул сиздин активдүүлүгүңүз, сиз ошончо адам менен иштөөгө жетишиңиз да кыйын. Сиздин активдүүлүгүңүз дагы өтө күчтүү болуш керек. Чарчап, тажап калганыңызда, убактылуу иштебей калсаңыз, убактылуу бир тренинг, сабактарга чыгып кетсеңиз, убактылуу эс алып калсаңыз, оборотуңуз түшүп кетчү болуп калат. Анткени сизди замена кылып турчу, сиздин ордуңузга сиз менен кошо иштөөчү командаңызда лидерлер жок. Андыктан экинчи вариант сиз ключевой партнер, лидерлерди издеп табууга аракет кылганыңызда, ошол адамдар сизге окшоп, алар да сизге окшоп иштей баштайт. Сиздин активдүүлүгүңүз эки эсе, үч эсе боло баштайт. Бул учурда сиздин 150 миң оборотуңуз туруктуу болот. Жана сиз уверенно, мына ишеничтүү, өзүңүз ишенип, мына ошол оборотто көпкө чейин мен жүрө алам деп ишенсеңиз болот да. Ошондо гана сиздин оборотуңуз күчтүү болот, жана эртең дүркүрөп өсчү деңгээлге чыгат. Анткени сиз жалгыз эмес, сиздин ключевой партнерлоруңуз менен бирге кыймылдап отуруп, сиз 150 миң эмес, эртең 300 миң, 500 миң оборотторго чейин чыга аласыз да. Бирок дайым пландаштырганда мындай пландаштырыңыз, ар бир 70 миң сомдук оборотко бир лидер деп эсептеңиз. Ошондо демек сиз вице-директор, туруктуу вице-директор, күчтүү вице-директор, эртең дүркүрөп өсчү вице-директор болом десеңиз, мүмкүн болсо 2 лидер табууга аракет кылыңыз. Аны сиз кантип тааныйсыз? Ключевой партнер, лидерди сиз кантип тааныйсыз? Ключевой партнер, лидер сизге суроолорду көп биринчиден. Ал түнү чалышы мүмкүн, күндүз чалышы мүмкүн, сизге ыңгайсыз моменттерде чалышы мүмкүн, кайра чалып көптөгөн суроолорду бериши мүмкүн, сиздин ыңгайсыз, сиз билбеген суроолорду бере башташы мүмкүн. Бул биринчи көрсөткүчү. Экинчи көрсөткүчү, ал дайым сабак, тренинг жана башкаларды видеолорду көрүп турган аракет кылат. Ошол себептен анда суроолор да көп болот. Бул экинчи көрсөткүчү. Үчүнчү көрсөткүчү, бул адам дайым продукциясын алып көрүп, өзүнө колдонуп көрүп, бирөөлөргө айтып көрүп, бирөөлөрдү кызыктырып, үй бүлөсүнө мактап, продукция жөнүндө, компаниянын продукциясы боюнча дайым жакшы сүйлөп, жакшы билген аракет кылат. Бул дагы лидердин, ключевой партнердин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Төртүнчү көрсөткүч, бул көптөгөн адамдарга ошол компания жөнүндө, ошол жумуш, ошол бизнес жөнүндө тынбай айтып турат. Бул төртүнчү көрсөткүч. Ушул көрсөткүчтөрдүн жардамы менен сиз ключевой партнер, лидерди тааныйсыз. Анан эми мына ключевой партнер издеш керек экенин билип калдыңыз. Эми сиз айталы 150 миңге чыктыңыз. Эртең 300 миңге чыгыш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Албетте ошол ключевой партнерлоруңузга жардам бергиче дагы 2 ключевой партнерди тапкан аракет кылышыңыз керек. Ал үчүн албетте көптөгөн сунуштар жана ошол ключевой партнерлорду байкап, ошолорду элдин арасынан терип алып, ошону өстүрүүгө аракет кылуу. Ошолордун ишеничин, ошолордун бизнеске ишеничин өстүрүүгө аракет кылуу. Ал билет да, ал өзү самостоятельный да, ал эми менсиз деле иштей берет да деп карабай койбостан, ошол эле учурда жабышып албастан, на расстоянии, дистанция кармап, мал менен жолугушуп, мал менен аны өнүктүрүүгө жардам берип, мал менен ага багыт көрсөтүп, мал менен анын кыйналган моменттерин замена кылып, кыйналган учурларында ага жанында туруп, колдоо көрсөтүп, кыйналган суроолорунда ага анын ордуна жасап берип, ага ошону жасоого үйрөткөнү аракет кылуу да бул. Ошол адамды тезирээк өстүрүүгө, ошол адамды тезирээк өз алдынча кылууга жардам, колдоо көрсөтүү. Ушул иш менен алек болсоңуз, сиздин квалификацияңыз даяр болот. Мына кээ бир компанияларда айтышы мүмкүн, кимдир бирөө мен 2 айда, 1 айда 150 миң же 300 миң оборот жасадым дегендер болушу мүмкүн. Ал жерде эки вариант. Бирөөсү же ал даяр командасы менен, ключевой партнерлор менен келди. Же буга чейин тармактык маркетингде иштеген эмес, бирок жашоодо анын ишеничтүү, ал менен бирге жүрчү бизнес партнерлор бар дейли. Алар бизнес кылган эмес, бирок жашоодо дагы бирге, бизнесте да бирге иштегенге уже даяр болуп калган. Ошондой адам менен келген болгондуктан ал тез өсүшү мүмкүн. Экинчи вариант, бул адам көптөгөн товарды очойто жыйнап толтура товарды алып алган болушу мүмкүн. Антип дагы 150 миң оборот жасадым деп мактанышы мүмкүн.
Бирок ал адам эч убакта ал оборотто кармай албайт. Бир жолу жасайт. Андан кийин бизнеси өлүшү мүмкүн. Андан кийин көңүлү чөгүп, же бул бизнеске кетип калат, жамандап, эртең бул бизнес жаман экен деп алдап эле адамдар акчаңды киргизилет экен деп. Же болбосо ал адам катасын түшүнүп, ошол катасын оңдоп, эртеңки күндө дагы да көбүрөөк оборотко жасоого аракет кылып, эми ключевой партнерлорду, чыныгы кардарларды, чыныгы консультанттарды издеп таап, аларды товарга көндүрүп, аларды товарга болгон сүйүүсүн өнүктүрүп, ошентип отуруп оборотду өстүрүү. Эми ошол 150 миң же 300 миң оборотко жеттиңиз. Ошол жеткен учурда бул туура эмес көз карашта иштешет кээ бир адамдар. Бул деген ошол оборотту кармап калуу. Эптеп 150 миңди ай сайын жасашым керек. Ай сайын жасап турсам мага 10 миң, 15 миң, 20 миң акча түшөт экен деп. Же 300 миңди жасап турсам 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миң түшөт экен деп. Ошол оборотту кармап турууга аракет кылуу. Бул дагы туура эмес көз караш, бул туура эмес подход. Мындай подход менен кармап калуу кыйын. Дайым адам өсүүгө аракет кылса, эми мен 300 миңге чыктым. Эми Кудай буйруса, жакынкы 1 ай, же 3 ай, же 4 айда мен 300 миң, 500 миң, 300 миңди 500 миң оборотко чыгарам. Же 600 миң оборотко чыгарам. Же болбосо артындагы адамдарды ар бирин 150 миң сом оборотко чыгарам деген көз караш менен иштегениңизде гана сиз оңой кармаласыз. Жана сиздин оборотуңуз туруктуу гана болбостон, туруктуу өсүп туруучу оборотторго кирип калат. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.